Бул жерде биз билгендей жөн эле социалдык тармактарда элдерге чакыруулар чыкты. Бул билесиздер, бул биринчи эмес, үчүнчү реакция болуп атат. Бул жерде ошол өзү мындай кайдыгер эмес жарандар келип өздөрү чогулат, өзүнүн пикирин, оюн көз карашын билдирет. Талаптар болсо биз ошол сөз эркиндиги боюнча чыгып атабыз. Себеп дегенде сөз эркиндиги бул улут эркиндиги. Негизи бүт өзүбүздүн конституцияга деле каршы келип атат да, ошондуктан мен ушул талаптарымды белгилеп кетейин деп келдим. Эмне үчүн мен өзүм акча төлөп, өзүм оозумду жабышым керек. Мен ойлойм, бул мыйзамды чыгарган үчүн бул туура эмес. Биз буларды орустардан, кореялардан алганбыз. Кыргыздар сөз эркиндикке, биз бул мыйзамды колдобойбуз. Жанагы эле Советтер Союзу курган бойдо ошол эле жүрөбүз. Бизде жалгыз гана сөз эркиндиги бар болчу. Ошол жалгыз сөз эркиндиги бизден бүгүн тартып болуп атышат. Биз ошол эркиндикти сактап калбасак, эртең Туркменистан болуп калабыз, эртең Северный Корея болуп калабыз. Söz erkinliğinden kolumuzu tutar. Söz erkinliğinden kolumuzu tutar. Ушу мыйзамды кабыл алгандан кийин мындай техникалык мүмкүнчүлүк деле жок фейк аккаунттун аркасында ким турганды тапканы. Себеби ошол эле интернет провайдерга мойнуна илип атат, бирок интернет провайдерда өздөрү айтып атат, биз Facebook'тун IP адресин аныктап бере алабыз. Бирок ичиндеги Facebook'тун ичинде отурган таба албайбыз деп айтып атышат. Оппозициянын күчтөрү болот, мындай сын пикирлерди айткан нерселер болот. Ошолорду айтканда дагы булар фейк деп, буларды жөн эле жабып, ар кандай тоскоолдуктарды алып келиши мүмкүн да. Ошол үчүн муну токтотуш керек. Биздин ошо Сооронбай Шарипович президент ушул мыйзамга кол койбой, кайра артка бериш керек, айтыш керек, бул мыйзамсыз деп. Жүректен чыкпаган мыйзам жүрөгкө жетпейт. Чынбы? Бүгін 35% халк КТР'дан маалымат алат, 80% халк социалдык тармактардан интернет аркылуу маалымат алат. Мамлекеттин монополиясы бир заматта жок болду. Өкмөт, чиновниктер жаңы кырдаалды иштегенде үйрөнүүнүн ордуна, жаңы ыкмаларды, жаңы формаларды табуунун ордуна, элдин алдында жүрүп башкаргандын кол башчы болгондун ордуна eski zamanını kaytarıp alıp kelip, tıyı salıp, adamların ozun jap, oyun bulganга hareket kılıp жатышат. Биз каалайт элек, аябай ойлойт элек, кыялданат элек ушундай реакцияга биз бийлик тараптан же президенттин реакция болсо деп. Эми болбосо да айла жок. Анткени биз жарандар өзүбүздүн позициябызды, көз карашыбызды айта беребиз. Анткени бул биздин өлкө, биздин мамлекет, биз сөзсүз түрдө жакшы болушу үчүн дайым күрөшөбүз.